Интарсия техникасы менен жасалган композициялары, эмеректер жана картиналар баалуу деп саналары жашыруун эмес. Себеби алар көздүн майын алып, кол менен жасалат. Кадимки дарактан өзгөчө сүрөттөрдү жараткан өлкөдөгү белгилүү сүрөтчү Владимир Горовой мындай иш менен алектенген дүйнөдөгү саналуу адамдардын бири. Анын өнөрканасы жана Интарсия мектеби да өлкөдөгү өзгөчө устакана деп саналат. Смотрите, это вот натюрморт. Карагыла, бул натюрморт. Көзүн өңү деп аталат. Бул жерде 1800 бөлүк бар. Элестетиңиз, ар бир бөлүгүн жасаш үчүн колго 5-6 рет алуу керек. Буга канча убакыт кетет? Мунун баарын бириктирип анан сырдалат. Жалпы сан бир эмгекке 1,5 же 2 ай убакыт кетет. Ага чейин аны да боюп чыгыш керек. Мына, бул жерде негизинен жергиликтүү жаңгак колдонулган. Түсү, сапаты боюнча дүйнөдө жаңгактай материал жок экенин билесизби? Лучше нашего ореха в мире нет. Владимир Горовойдун бир катар эмгектери дүйнөдөгү көптөгөн белгилүү музейлерде жана искусствону баалаган коллекционерлердин топтомолорунда бар. Президенттердин үйлөрүндө илинип турган мындай баалуу шедеврлерди эми катардагы жарандарда көрүп суктанып гана койбостон сатып ала алат. Эмне үчүн президенттин үйүндөгүдөй деп сурап жазсаңыз керек. Себеби сүрөтчүнүн чыгармачылыгы дүйнөлүк саясатчылардын да көз жаздымында калган эмес. Мисалы Владимир Путиндин, кенже Джордж Буштун, Нурсултан Назарбаевдин иш бөлмөлөрүндө чебердин айрым сүрөттөрү илинип турат. Ну, работы. Менин эмгектеримди дүйнөнүн бардык бурчунан келип сатып алышат. Көбүнчөсү мамлекет баштарына арнап алышат. Мына, биздин президенттер дагы акырынан коллекция кыла баштады. Путинде да картина бар. Ал келгенде сатып алып кетишкен. Эмгектерим акырындан дүйнөгө тарап баратат десем да болот. По всему миру потихонечку расходятся. Азыр өнөрүн улап, жолун жолдой турган шакирттери бар экенине Владимир Горовой сыймыктанып турат. Анын окуучуларынын баары ушул искусствого кызыгып, мээнетти талап кылган кол өнөрчүлүккө кызыгып келгендер. Андайлардын бири Саламат. Бул кыз жыгач менен иштеп, түшүү көп өнөр менен айымдар алектене албайт деген ынанымды жокко чыгарган. Я познакомилась с Владимиром Ивановичем. Мен Владимир Горовой менен таанышып эле ушул устаканада иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүсүн, жок эле дегенде мастер-класска келип туруума уруксат берүүсүн өтүндүм. Ошентип анын колуна келип калдым. Менимче ушул дагы менин бүгүнкү ишмердүүлүгүмө түрткү бергендир. 3 жыл Гапар-Айтиев музейинде иштегем. Ошондо өз багытымды тапканымды сезгем. И вот так вот пришла. Жакында Владимир Горовой Манас эпосуна арналган көчмө көргөзмө уюштурууну көздөөдө. Ал иш-чарада сүрөтчү эпостагы каармандардын образдарын Интарсия техникасы менен чагылдырууну пландаган. Чынара Нурсеитова, Руслан Харизов, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.